Ассаламу алейкум туугандар. Азыркы учурда аэропортто аябай текшерүү күчүп атат. Анан паника кылбай, ызы чыгылбай эле элементарный нерселер бар. Ошолорду кылып койсоңор, анан Россияда карызыңар жок болсо, мурун нарушениеңар жок болсо жөн эле киргизет. Эң биринчи таможняда эмнеге азыр карап атышат. Биринчи, соответственно, внешний вид. Анткени буларда эмне деген бар? Нежелательный гражданин деген бар. Внешний видтен эмнеге карайт? Обязательно сөзсүз баягы эле сакал. Сакал өтө узун болуп, анан безобразно өсүп кеткендер сразу эле артка кайрып атат. Ошондуктан Москвага келип иштейм десеңиздер, убактылуу сакалыңарды кыскартып койсоңор болот. Кырды анан сен шариятка каршы деп ызы чуу чыгарбагыла, мен просто кичинекей бир нерсени айтып коеюн деп атам. Андайларды кетирип атат. Жөн эле кыскартып койсоңор болот. Мындай түз жакшы кылыпчы. Бирок ошондо деле ошого по-любому презирай. Экинчи сөзсүз бул телефон. Телефондо туугандар өзгөчө Телеграм. Телеграмда кандайдыр бир урокторду угуп атсаңар, же бир дин боюнча сабак окуп аткан болсоңор, же бир арабча жаттап аткан болсоңор, ошолорду временно өчүрүп койгула. Бул эми анан багажда теспе, китеп, намазды бат окуу, дагы ушул сыяктуу кыргызча китептер болсо, анын үчүн дагы аябай көпкө кармаласыңар. Ошондуктан аларды пока Кыргызстандан келатсаңар, Кыргызстанга эле калтырып койгула. Бияктан деле сатып алсаңар болот, Кудайга шүгүр. Анан үчүнчү нерсе, YouTube'дан историядагы видеоларыңарды карагыла. То есть видеодо эмне караганың, акыркы бир жумада эмне караганың чыгат да, даже бир ай. Ошонун арасында кандайдыр бир дин боюнча бир нерселерди угуп, бир нерсеге комментарий жазып, тиги болгон болсоңор, баарын удалить этип койгула. Эмнеге? Анткени лишний вопрос болбойт да. То есть лишний 2 саат, 3 саат ошол жерде отурбайсың. Ошол эле учурда Google'да, поисковикте, любой поисковикте, то есть Яндексте акыркы учурда эмнени издедиңер эле? Акыркы айда. Эмнени издедиңер? Динге тийиштүү, же бир закон буза турган нерсе, там мынтык, там тапанча, кыргызча сүйлөйүн, тапанча ушул сыяктуу бир нерселерди издеген болсоңор, сразу удалить. Ошол эле Телеграмда там боттор бар, билесиңер, наша саткандар, курьерлердики, анан жанагы эскортница кыздардыкы дегендейчи. Ошонун баарын удалить, эми эскортницага силерге тийишпесе керек, в принципе, но мало ли что, да. Анан өзүңөрдүн частный видео тартканын жакшы көргөн болсоңуздар, жолдошуңар менен, же күйөөңөр менен, же сүйлөшкөн кызыңар менен ар кандай обмен, сүрөт, видео бири-бириңерге жөнөтүшкөн болсоңуздар, ошолорду дагы удалить этип койгула. Эми ага не будет придираться, мало ли что. Бирөө прикол кармагысы келип, бирөөсүнө жөнөтүп койсо, ошончо тарап кетет, анан элдин баарына ты уже не докажешь, что это был просто прикол дегендичи. Кыргыздар андайды жакшы көрөбүз, там тиги инспектордон отправленный болуп кеткен учурда Бишкекте туугандарыңа жеткен болот да, вот ортосунда бир 30 эле секунд болот да. Андайды биз бирин жаап, бул частный экен, муну таратпагыла дегенди азыркыга чейин ошол что-то жете албай атабыз да. Эми бул другой вопрос. Ошол эле видеолорду, ошол эле Телеграмды вообще удалить бияка келгенде. Ошол эле анан бир сайт бар, билесиңер, дүйнө жүзү боюнча сайт, кыргызчасын айтайын, караңгы нет деген сайт, англисчеси караңгызды которсоңор, ошондой сайтка кирип бирдеме издеген болсоңор, обязательно удалить. Ошол сайттын приложениясы болсо, ошол сайт болсо дагы обязательно удалить, да. Анан дагы эмне бар? Ошол эле нерселерди
Москвада иштеген таксисттер, курьерлер, Яндекстин доставкасында иштегендер обязательно, желательно вот эти все удалить. Почему? Потому что азыр машинеден токтотуп алып эле эмнеге карайт, телефонго карайт. Анан ошол эле курьерлер, таксисттер машинеде жүргөндө все, что связано биздин дин боюнча, эми болгон окуяны көрдүңөр да, там эмне деп кыйкырып аткандарын тигилердин. Ошон үчүн давайте урушпай, талашпай эле, фанатик болбой эле ошолорду временно алып кое берели. Үйдөн мечитке барганда да ради бога да окуй бересиңер. Ошондуктан өзүңөр үчүн эле, өзүңөрдүн убактыңар үчүн, өзүңөрдүн нервиңер үчүн эле ошол нерселерди удалите, и все будет спокойно. И анан аэропорттон келатканда ошол дагы бир жолу айтайын, внешний видке карайт аябай эле. Ошондуктан Москвага келатканда тыкан, таза костюм, пальто, подобие такого там, оңдогон кепканы временно кепкасы жок эле келе берсеңер болот. Ошол, баарыңарга салам алейкум. Болушунча жеткирди деп айтам. И бияка келебиз дегендер менен бөлүшүп коюңуздар. Баарын киргизип эле атат азыр. Просто 2-3 саат, 4 саат кармап атат. Жанагындай телеграмда арк белгилер чыгып калган болчу болсо, соответственно, сутка, 2 сутка же болбосо кайра Кыргызстанга кетирип жатат. Не только телефондо бир подозрительный бирдеме болсо. Ошол, ошондуктан өзүңөргө карагыла. Кудай эмне дейт? Сактансаң сактайрмын дейт да. Ошон үчүн алдын ала сактанып койгула.